Аль-Фалак сүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Райымдуу, мээримдүү Аллахтын ысымы менен. Кул а'удhu бираббил фалак. Айт, о Мухаммад, таңдын Раббисинен коргоо тилеймин. Мин шарри ма халак. Өзү жараткан зыяндуу нерселердин жамандыгынан. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Каптап кирген учурдагы караңгы түндүн жамандыгынан. Ва мин шарри наффафати фил уқад. Түйүндөргө дем салган сыйкырчылардын жамандыгынан. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Сугун арткан учурда көрө албаган кишинин жамандыгынан. Араб тилиндеги фалако жарып бөлүү деген этиштен таңмаалында караңгы түндү жана өнүп аткан кездеги уруктарды бир гана Аллах Таала бөлүп ажыратат экендигин түшүнсө болот. Адам, жин, айбанат дегеле баардык макулуктардын жамандыгынан өз пенделерин бир гана Аллах коргой алат. Жаратуучу кээ бир макулуктар көп жамандык алып келерин баса белгиледи. Түн ичинде адамдар уйкуга чөмүлүп, жер бетине жин шайтан сыяктуу зыяны көп жандыктар жайылат. Бакчылар адамдарга кара дуа окуш үчүн түйүндөргө үйлөшөт. Ичи таар көрө албастар болсо, адамдарды ырыскыдан кургалышын эңсеп, түгүл ал үчүн аракет кылышат. Ушундай мерездердин кылыктарын ишке ашырбай, алардын жамандыгынан адамдарды бир гана Аллах сактай алат. Ошондуктан ар бир инсан анын коргоосун тилеш керек. Көзү жамандар дагы көрө албастарга кирет. Анткени жан дүйнөсүн кара баскан көрө албас адамдын гана көзү тиет. Жамандыктын жалпы кайсы түрү болбосун, бул сүрө мусулмандарга Аллахтан коргоо сураганды үйрөтөт. Жана ошондой эле сыйкыр бар экендигине, бакшы, көз ачыктардын кылыктарынан Аллахтан коргоо тилеп, сактаныш керек экендигине далил.